Эмне үчүн Кыргыз нефти Газпромго сатам деп атасыңар, ошого жооп бергилечи. Жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында көпчүлүктү отчет эмес. Кыргызмунайгаз ачык акционерди коомдун Орусиялык Газпром ишканасына сатылуусу тууралуу тараган маалыматтын чынтөгүнү кызыктырды. Анткени коомдун 2000ден ашуун акционери болсо, басымдуусу Кыргызмунайгазда иштешет. Эгерде сатылып кетсе, жумушсуз калабыз деп кооптонуп турушат. Биз акциябызды Газпромго сата турган болсок, биз уже ээлик кыла албай калабыз өз жерибизге, өзүбүздүн кем байлыгыбызга ээлик кыла албай калабыз. Тек орустар эле келип эмне болуп калышат. Инвесторлор сатып алгандан кийин, частный компания алып келгенден кийин өзүнүн калаган рабочийлерин коет, лишнийлерин уволить этет. 2 айдан бери кайта акцияларды саткыла деп бизге кат келген. Сатасыңар же болбосо күйөт деп ушулар өздөрү ар бир организацияда чогулуштар өттү. Саткыла деп. Бостон баштап. Ооба, азыр муну суроону мындайча айтканда в лоб берсек азыр жооп бере албай атат. Эгер ошончолук банкрот болсо, Киргизнефтегаз 85% аткарык деп атат, 120% аткарык деп атат. Акционерлердин көпчүлүгү жылда киреш алып келип турчу акцияларын саткысы келбейт. Анткени Кыргызмунайгаздын жетекчилери төмөн баалашкан. Тагыраагы данасы 48 сом 18 тыйындан. Мындай баада сатууну каалабагандар көз карандысыз эксперттерге эсептеткенде баалуу кагаз 70 сомдон болоорун айтышкан. Я, например, мен бул баада сатпайм. Эмне негизинде мен как акционер, акционердин өзүнүн мыйзамы бар. Мен оценщикти чакырып алып туруп, любой оценщик чакырып акча төлөсөм, şu предприятиянын полный балансын мага оценка кылып берсе, ошону менин акцияма, мисалы үчүн менин акцияма бүгүнкү күндө 48 сом турушу мүмкүн эмес. Менин акциям бүгүнкү күндө 500 сом түзүшү мүмкүн. Учурда акциялардын 85% мамлекеттик мүлк фондунда, 4% социалдык фонддо, калган бөлүгү акционердин колунда турат. Ал эми ишкананы алууга кызыктар компаниялар аны 100% акциясы менен болсо гана аларын билдиришкен. Мындан улам бардык акцияларды май айынын аягына чейин мамлекетке сатып алуу тапшырмасы коюлган. Газпром тууралуу сөз чыгып атат. Газпром бүгүнкү күндө ал иш кол коюлуп, эки тараптуу кол коюла элек. Бул кол коюлса дагы дорожный карта деп коет, дорожный картага деле кол коюла элек. Бул эми сүйлөшүүлөр жүрүп аткан кезиндеги иштер. Бул эми анан акцияларды ошол 20 марттан 20 майга чейин сатып алгыла деген бизге буйрук берди. Кыргызмунайгаз ишканасынын жетекчилиги билдиргендей, завод сатылбаса 2020 жылдан өндүрүш токтоп калуусу ыктымал. Евростандартка шайкеш келтириш үчүн реконструкциялоого жана жаңы мунай кендерин ачууга инвестор тартуу зарылчылыгы турат. Сатылгандан кийин жумуш орундары азаят дегенге да негиз жок экенин кошумчалашат. Мына Кыргыз Петролиум компания деген иш заводубуз бар, Жалал-Абадтагы. Аны мына 19-жылдын 1-январына чейин евро 4, евро 5 деп мына таможня союзуга өткөндөн кийин ээктин алкагында ошол стандарттагы нефтепродукттар чыгыш керек. Эгерде чыкпаса, ал Кыргызстандын территориясында жана ээктин алкагында ал бул заводдон чыккан продукттар сатылышка тыюу салынат. Кыргызмунайгаз 1950 жылдары түптөлүп, өлкөдөгү ири өндүрүштүк ишканалардын катарын толуктап келет. Аталган заводдо былтыр 100 тоннадан ашык нефти, 26 миллион куб газ өндүрүлгөн. Андан түшкөн таза киреше 587 миллион сомду түзүп, анын 29 миллион сому акционерлерге берилген. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Кочкор Таш шаары.